Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Кийинки сурообуз кезектеги сурообуз Жанат деген кишиден келген экен. Саламатсызбы Илимбай, сизден бир кеңеш сурайын дедим эле. Көптөн бери жазам деп жүрөм. Бүгүн убакыты келди окшойт. Сиздин оюңуз мен үчүн маанилүү дейт. Рахмат. Сиздин ар бир сөзүңүздөн таасир алам. Турмушка чыкканыма 8 жыл болуп баратат. 2 балам бар. Азыркы учурда кайната кайненем менен жашайбыз. Мен проблемам ушу кайната кайненем менен болгон мамилем болуп батат. Балдарыма жаман отношение кылат. Кызым 5 жашта, балам 3тө. Кызым ыйла, характери сложный. Анан кайнатам бул киши болбойт. Кыйкырып, катуу сүйлөп, жаман сөздөрдү көп айтат. Баарына кийлигишет. Ичкен жегенине чейин. Балдарыма жаман отношение кылганын көрүп аябай жинденем. Мен да характеримди көргөзөм. Кой, улуу кишилер сыйлайын, туура эмес кылып жатат дейм. Кайра эле жинге тиет. Тилимди тыя албай калдым. Айтышып кетип жатам. Күйөөмө көп нерселерди айтпайм. Канткенде туура мамиле түзсөм болот. Биздин жашоого да слишком эле кийлигишет. Туура эмес жазсам кечирим сурайм. Сиздин оюңуз мен үчүн маанилүү, чоң рахмат дейт. Эми мен ойлойм, бул кыргыз үй бүлөсүнүн басымдуу көпчүлүгүндөгү орчундуу маселелердин бири деп ойлойм. Мындай маселе ар бир экинчи үйдө болбосо дагы бир үчүнчү, төртүнчү үйдө болсо керек. Бул жерде мен эки чоң проблеманы көрүп атам. Бир проблемасы мен кайната кайненем менен жашайм дегенде. Экинчи маселе бул мен көп нерсени жолдошума, күйөөмө айтпайм дегенде да. Негизи мен бара бир нерсени түшүндүм. Негизи жаш келин жана уул көп учурда бизде айтабыз го, эң кичүү баласы ошо үйдө калыш керек, келин болуп калыш керек депчи. Анан ошо менен албетте жуурулушуп, келин албетте жаңы үй бүлөгө келип атат, чыдап кетиш өтө эле кыйын да. Чыдап кетиш, жуурулушуп бир үй бүлө, бир журт болуп кетиш өтө кыйын. Аны биз көрүп эле атабыз го. Бирок бизде салтыбыз да бар да. Азыр мен жок, өзүнчө жашаш керек деп айтсам, азыр баары айтат. Бул Карпбеков деген акмак кыргыздын салтына төп келбеген нерселерди айтып атат деп айтат да. Бирок мен мындай нерсени айтам да. Мен баары бир жаш келин балдарга мен дайыма минтип айтып келем да. Өзүнчө жашаган туура. Өзүнчө үй бүлө курган туура да негизи. Өзүмдүн жашоомдо көп ошереки нерсеге күбө болдум. Жакындарымдын, туугандарымдын, досторумдун, башкалардын проблемасынын баары ошереки кайната кайненеси менен жашаганда да. Себеп дегенде алардын өзүнүн ою, өзүнүн пикири, өзүнүн жашоо шарттары бар да. Анан алар болсо кошо көп учурда келинди башкарып, келиндин жана айтып атпайм мен баламды катуу кыйкырат, урушат, тинтет. Ошо неберелерин дагы тарбиялаганга аракет кылышат да. Көп чоң ата, чоң эне неберелерин балдарым туура эмес тарбиялап атат, мындай тарбиялайын, тиңдей тарбиялайын деп кийлигишип баштайт. Ошондон чыр-чатак болот. Анан ошондуктан бул жерде кеңеш бериш кыйын да. Негизи жалпысынан албетте баягы өзүнчө жашап кеткенге аракет кылыш керек. Мен бардык жерде айтам, өзүнчө жашап кеткенге күйөө менен аял өзүнчө жашаш керек негизи. Мындай жакын жерде болсо дагы, мындай кошуна болсо дагы өзүнчө үйдө жашап турганы бул жакшы. Себеп дегенде баары бир өзү менен өзү болуп күйөө менен жашайм деп келген да көп учурда. Мисалы күйөөнүн атасы апасы менен жашайм деп бир чанда эле келбесе, бирок көбүнчөсү мен ушу күйөөм менен жашайм, күйөөмдүн характерине чыдайм, күйөөмдүн ошереки мынакей могул жакшы жагын, жаман жагын бирдей көтөрөм, мына ушул менин жарым деп барат да негизи. Бирок күйөөсүнүн атасы, апасы, кээде туугандары, анын эжеси, карындаштары туруп алып анан келинди башкарганы же келиндер менен чарт-чурт болуп анан ошондон аягы туруп үй бүлө ажырап, үй бүлө бөлүнүп кеткендер толтура.
толтура. Ошондуктан бир негизги шарты бул ошол экен. Эми баягы тегерекчеттин баары эле чыда деп айтат. Азыр мисалы ушул суроону канча кишиге, бир 10 кишиге айтсаңыз, 10 кишинин 8-өө чыда, 5 чыдап келгенбиз, сен дагы чыда дей беришет да. Экөө эле айтышы мүмкүн да. Өзүнчө жашаганыңар жакшы болот эле деп. Анан көп нерсени мен жолдошума айтпайм деп атпайсызбы? Бул мындай нерсе да, негизи аялы менен күйөөсү сүйлөшкөн жакшы болот. Мына эң негизги маселе эки жаштын ортосунда болобу, аял күйөөнүн ортосунда болобу, кимдин гана ортосунда болбосун, жаш эмес, баягы жашы жетип калган кишилер дагы бири-бири менен сүйлөшүш керек. Сүйлөшүп туруш керек да. Сүйлөшкөндө ошонун баарын эми баягы баары бир тиги күйөөңүздүн, жолдошуңуздун ал атасы, энеси да аларды айыптабастан, катуу бир тийбестен, акырын жолдору менен жолдошуңузга жеткиришиңиз керек деп ойлойм. Мындай болду, кичине мен туура эмес көрүп атам деп, жеңил мындай сөздүн жеңилирээк деген формулировкаларын алып. Албетте атаң сеники мындай, апаң мындай деп отса, сөзсүз түрдө мушташасыңар, кырылышасыңар. Бирок урматтуу жолдошум, алтыным, могу баланы жана момундай болду, мен туура эмес көрдүм, ошекини кандай кылсак деп, мындай күйөөңүзгө дос болгонго аракет кылышыңыз керек да. Күйөөңүз менен сүйлөшпөгөндө кимиңиз менен сүйлөшөсүз? Кайнатаңыз менен сүйлөшөсүзбү? Кайнеңиз менен сүйлөшөсүзбү? Ким менен сүйлөшөсүз? Эң жакын эле сиздин күйөөңүз да. Демек, кантип күйөөңүз менен сиз бөлүшпөсөңүз, бул бара-бара болуп отуруп жарылат. Бул маселе бара-бара болуп жарылат. Мынакей сиз бул жерде көп 7-8 жыл жашап калдым деп атасыздарбы? Эми 7-8 жыл бул мөөнөт эмес. 20-30 жыл, 30-40 жыл жашап деле ажырашып кеткендер бар. Баягы ооруну жашырсаң өлүмгө аш кере деген ушул да. Бул оору да. Ошол ооруну азыр жашырып келатасыздар. Анан бул момундай болуп чоңойот, жарылат, анан өлүм болот да. Ошондуктан эгерде өлүм болгусу келбесе, сүйлөшүш керек да. Баардык жерде биз адам болгондон кийин бири-бирибиз менен сүйлөшүп, ошол маселени талкуулап, жолдорун чогуу чечкенге, тапканга аракет кылыш керек. Же болбосо жашыра бергенде, негизи эле көп нерсени жашырганда бул өзүңөргө да жүк болот. Биринчиден, экинчиден, жанагындай өлүмгө аш кере дегени эми бул образный түшүнүк да, өлүп эле кетпейт, бирок кийин чоң бир маселеге, чоң проблемага айланат да. Ошондуктан кеңешим ушул: же өзүнчө жашаганга аракет кылыш керек, андай мүмкүнчүлүк таптакыр жок болсо, анда жолдошуңуз менен сүйлөшүшүңүз керек. Улам айтып, сүйлөшүп, акырындап бул маселени чечпесе, негизи бул маселеден аягы жакшы менен бүтпөйт да. Ушундай кеңешим.